намаз окуган адамга намаздын таасири болот өзгөчө дейт. Караңыз, биринчи рухуна таасир этет. Рухуна дегени бизде баягы жан дүйнө деп атпайбы, руханиятына. Жан дүйнө көрөнгөсүнө таасир этет экен. Намаз окуган адамдын адатта руху жеңил болот. Кандай мусулман адамга Алла жеңилдик берген? Ар бир адамдын көйгөйү бар экен тууган. Баягы күлүп жүрсө эле, жадырап жүрсө эле, мунун көйгөйү жок дебеш керек экен да. Балким элге сырттан күлүп, ичинен ыйрап жүргөндөр канча. Түгүл ажабыз аман болсун, Кудайым жакшылык берсин. Ажодон баштап дейт бүт адамдардын өзүнө жараша көйгөйү бар. Ошол керек болсо азыркы күндө карап отурсуз кечиресиздер. Карап отурсаңыз, балагатка жете элек жаш баланын деле көйгөйү чыгып калыптыр бүгүнчү. Өзүнө жараша көйгөйү бар экен да. Ал досундагы оюнчуга жетпей калган, атыңызда ошонун деле бир убарасы бар экен да. Демек, ар биринин өзүнө жараша көйгөйү, убаракерчилиги, жоопкерчилиги болсо, мунун баардыгын адам алсыз экен, анын руху, жаны да алсыз экен. Анан көйгөй менен өзүн сыгып жибербестен намаз окуп ошону жеңилдетиш керек экен. Намаз окуп жеңилдетпесе, имандан адашып кетип, Кудай сактасын, бакшыга барып, көз ачыкка барып, эмдетип, ал имандан чыгып кетиш коркунучу бар. Буга дигиге барып, өз сыяктуу эле пендеге акчасын да чачып, убактысын да коротуп кыйналып калат экен да. Ошого намаздын адамдын руханиятына, жан дүйнө көрөнгөсүнө таасири бар. Колбиян жүрөгүнө дейт. Жүрөк ушунчалык алсыз, намаз окуган сайын рухубуз жеңилдеп, жаныбыз, жүрөгүбүз нурланат экен. Жүрөк адамдын эң негизги нерсеси да. Кече курбуга барып, сабак өткөнчө, берки Сарыкөл Михайловкага эжебизди, жездебизди зыярат кылып келдик. Жездебиз аябай жакшы киши эле, жакшы жамандыкта мындай калбай, жашы чоң болсо да, камчы жездебиз баягы кызмат кылат да, Алла ыраазы болсун. Анан байкуш барсак, шыргайдай ушундай арык болуп калыптыр. Ашказанынан деп барган экен, өтү менен кошуп операция болуптур да. Анан тирүүлүк ушул экен, айтып атат, эң негизги нерсе ден соолук экен деп. Жакшоодо баардыгы келип, ден соолук, биринчи байлык баягы дегендей, ошол адамдын жүрөгүндөгү иманы бул эң негизги нерсе экен да. Ден соолук сыяктуу эң зарыл нерсе экен. Ошого жүрөктүн оңолушуна биз ушунчалык маани бериш керек экен. Анан намаздын үчүнчү акыл, акылга таасири ушунчалык дейт. Акыл тунарып, тазарып турат экен да. Анткени азыр мурда болуп көрбөгөндөй маалымат өтө жыш көбөйүп кетти го, карап отурсаңыз. Жаш бала деле колунан телефон түшпөйт. Мындай кыйын да. Бүт нерсени тездеп көрүп, мээ мондай аралашып кетип атат. Ошону фильтрлеп, тазалап турбаса балага кооптуу экен да. Бул илимий изилдөөлөрдө айтылган. Акылга таасири бар дейт. Ва идрокиян, аң сезимге таасири бар намаздын керек болсо. Ва жисман, ден соолугуна дагы таасири бар дейт. Кудайым буйруган нерседе пайда болот. Мунун баардыгы анан намаздын таасири туугандар. Бул дүйнө менен чектелбейт экен мынакей. Намаздын кээ бир пайдасы бул дүйнөдө болот, кээ бир пайдасын адам намаздын үзүрүн кабырда көрөт дейт. Адам кабырда жатканда, Мирзеде кабырда жатканда намаздын үзүрүн көрөт экен, таасирин. Анткени биз буга таң калыштын кереги жок. Намазды ким үчүн окуп атабыз? Ва таваккал алал хаййиллади ла ямут, эч качан өлбөгөн, эч качан жок болуп кетпеген, телегеи тегиз, кудурети күчтүү Аллага карап окуп атабыз биз, жүздөнүп. Алла Тааланын ыраазычылыгын көксөп. Демек Аллах Таала өлбөйт, Аллах үчүн окулган намаз да жок болбойт деп түшүнүш керек экен да. Анын пайдасы кабырда да тиет экен. Карасаңыз, кабырда да. Эң жалгыздык, бул коркутуп, өркүтүп эмес туугандар, билесиз го, сабак жумшактык менен, адеп менен айтылат. Адам кабырда эң көп шерикке муктаж болот экен да. Бул жашоодо деле карап көрсөңүз, мына аталарыма бул сөз тиешеси жок. Аталарым жашоону, турмушту көргөн, жаш инилерим же үйлөнө элек бойдогу агаларым. Жашоодо жакшы шерик тандасаңыз жубай, анда сиз бул дүйнөнүн бейишинин тең жарымын ээлеген болот экенсиз. Анткени сиздин көңүлүңүздөн чыгат, көңүлүңүздүн өтөсүнөн ата энеңизди сыйлайт, бир туугандарыңызды жакындатат, көңүлүңүз жаз маанайы менен жүрөт. Эгер тандаган жубайыңыз же кыз кишиге тандаган эри тийген күйөөсү начар чыкса, жашоосу бир акыреттин жаман бир элеси болуп калат экен да. Туугандан алыстаган, ата энесинен четтеген, өзүнө өзү батпайт, өтө жаман нерсе экен. Бул убактылуу дүйнөгө биз шерикке, жакшы доско муктаж болсок, кабыр, ал канчалык кабырдын акыбалы. Демек анда биз шерикке муктаж болобуз да. Караан боло турган намаз кабырда караан болот деп атат. Ва минха ма ясар фи авалимил ахира. Акыретте, махшар майданы. Өлгөндө тирилет да, экинчи сурнай тартылат. Ошондо адамдар бүт тирилгенде ошол жерде да намаздын пайдасы болот дейт. Эң эле биринчи пайдасы, аталарым, намаздан алдын даарат алабыз. Ошо даарат алган мүчөлөрдө ал жерде нур болот, аппак белги болот. Аттын кашкасындай, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизди терип тандап алып, Аллах Тааланын сыйы көрүлүп баштайт да. Кавсар суусунан ичилет, жеңил эсеп кысап болот дегендей. Ва минха, намаздын акыркы
пайдасы чекити бүтүп токтогон чекити. Акыркы бара турган жайы фи аламил жанна бейиш ааламында болот дейт. Бейишке чыкканда дагы намаздын өзүрүн көрөбүз дейт. Карасаңыз. Демек ойлобош керек, бул дүйнөдөгү кыска убакытта окулган намаз бейишке чейин үзүрү берет экен да.